Бүгүнкү сабагыбыз иншалла ошо баштап алган сабагыбыздын үй бүлө курууга байланыштуу сабактарыбыздын улантысы. Бүгүн Кудайым буйрса темада жарыялангандай нике түнү ошого байланыштуу кээ бир маселелерди алабыз. Алхамдулилла буга чейин өттүк ушу адам баласы, эркек киши өзүнө ылайыктуу жубай тандап тапкандан кийин, аны шарият жолу менен никелеп адал кылып алгандан кийин ошо менен үй бүлөлүк жашоо башталат. Анан үй бүлөлүк жашоонун эң алгачысы ушул биринчи нике түнү. Мына ушуга байланыштуу дагы кээ бир маселелер, адептер бар. Ошолорду жакшы үйрөнүп алышыбыз керек. Ошол адептердин биринчиси ошо нике түнү нике кыйылып болгондон кийин аял эркек бир бөлмөгө кирип түнүн өткөрөр алдында мындай адептер каралган. Ошол эркек киши келип аял менен чогуу аялдын аркасына тургузуп алып 2 рекет намаз окуйт, нафил намаз. Намаз окуп бүткөндөн кийин ошо аял кишинин өзүнүн жубайынын башына, көкүл жагына колун коюп, анан дуаны окуйт. Бул кайсы дуа? Мындайча айтылган, ошо сахабалардан келген дуа. Аллахумма барик ли фи ахли ва барик ли ахли фия варзукхум минни варзукни минхум. Мунун мааниси Аллах Таала мен үчүн ушу үй бүлөмө береке бер, үй бүлөм үчүн мага береке бер, мен аркылуу үй бүлөмө рызкыны бере көр, үй бүлөм аркылуу мага рызкы бер деп ушундай дуаны айтат. Арабчаны жаттап алсак жакшы. Мунун далили эмне дегенде, ушул айтылган маселелердин далили ушул имам Ахмаддын өзүнүн Салих деген баласы жыйнаган Масайли ибни имам Ахмад Салих деген ушу китап бар. Ошо жыйнаганда келген. Ибн Масуд деген сахабадан келет. Жана ошондой эле Абдуразак деген алым кишинин Мусаннаф деген китеби бар. Ошондо да Ибн Масуддан ушундай адептер, эрежелер келген. Үйлөнгөн эркек киши аялына кошулардан мурун 2 рекет намаз окуп, аял менен бирге анан колун башына коюп, дуа кылып, жанагы дуаны айтып, андан кийин өздөрүнүн жана мамилелерин улантса болот. Мына ушул сүннөттү ар бир жаш үйлөнүп аткан жубайлар аткарышкан болсо өтө жакшы. Анткени алгачкы жашоолорунун күнү башталып атат да. Ошол кезде намаз менен баштап, дуа менен баштап, жакшылык иш менен баштаган болсо, иншалла кийинки жашоолор дагы берекелүү жашоолордон болот. Анткени ошол жанагы адептердин ичине дуа камтылып атат. Үйлөнүп аткан эркек киши ошентип дуа кылат. Аллах субхана таала кабыл кылган болсо, албетте бул өтө жакшы нерсе. Кошулардын алдында эркек аял дуа айтыш керек. Жана адептерди айтып бардыкпы, биринчи киргенде намаз окугандан кийин эркек киши аял кишинин башына колун коюп дуа кылат. Мындан тышкары ошо жана кошулар алдында дуа айтыш керек да. Эркек менен аял. Ал дуа мындайча: Бисмиллахи Аллахумма жаннибна шайтана ва жанниби шайтана ма разактана деген дуа да. Алланын аты менен де бисмилла деп, о Аллах Таала бизди шайтандан алыс кыл, жана бизге перзент насип кылган болсоң, аны дагы шайтандан алыс кыл деген дуа. Анан ушул хадистин аягында пайгамбарыбыз айтып атат, эгерде экөөнүн ортасында ошол түнү бала пайда болуп жаралып кала турган болсо, ага шайтан зыянын бербейт деп. Бул жерде биз чоң деген адепти алып атабыз. Демек кошулардын алдында адам баласы шашылбай, унутуп калбай, ошонун дуаны айтканы жакшы. Ошону өзүнө көндүрүш керек. Ошо бисмилланы айтып, жана дуаны айткан болсо, өздөрү үчүн дагы, жана баласы үчүн дагы пайда. Андан кийинки маселелерди айта турган болсок, ошо түнгө байланыштуу маселе. Эгерде ошо кошулар алдында аял кишинин этеккери келип калган болсо, ай сайын келе турган айызканы, ал убакта кошулган болбойт. Ошону жакшы эске алыш керек. Көптөгөн жаштар ушул өкүмдү билбей калышы ыктымал. Же болбосо жанагы жаңы үйлөнүп атып, шахватын алдырып, чыдабай калышты ыктымал. Анан ушундай айыз келип аткан убакта жыныстык катнашка барып коюшат. Бул такыр туура эмес, бул күнөө иш болуп салат. Анткени Аллах субхана таала
Куранда айтат, Бакара сүрөсүндө, ошо айыз келип аткан убакта аял кишиге жакындабагыла, качан гана алар тазаргандан кийин ошондо гана жакындык кылып кошулгула деп айтат. Ошондуктан ушундай убакта кошулбаш керек. Балким ошо эркек үчүн ушундай акыбал болуп калбасын деп алдын ала пландап, үйлөнө турган убактысын ылайыктап, анан ошол убакта үйлөнгөнү жакшы. Ошондо да эске алыш керек. Андан кийинки маселе, эгерде ошондой жанагындай айыз каны келип аткан убакытка туш келип калган болсо, мейли ошо никенин алгачкы түнүндө болобу же башка түндөрдө деле, бул жалпы жубайларга тиешелүү. Ошондо айыз келип аткан убакытта аялына жакындык кылып жыныстык катнаш болбойт деп айтпадыкпы, ооба болбойт. Бирок аялына жанагындай чоң жыныстык катнаш кылбастан эле чогуу жатып, андан башка мамилелерди кылса болот да. Мисалы айтканда кучактап, өп, же кармап ушундай нерселерди кылса болот. Болгону жанагындай бала чыга турган жерге жакындабастан чоң төшөк мамилесин кылган болбойт. Андан башка мамилелер жакындап, бири-бири менен мамилеше берсе, уруксат берилет. Бул боюнча Айша энебиздин хадиси бар, Бухари жанынан башка хадис булактарында келет. Айша энебиз айтып атат, мен ушу айыз учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ушундай мамиле кылчу эле дейт да. Юбашируни дейт. Юбаширу деген ушу кармап, кучактап өпкөн нерсе мамилени мубашара дейт. Ошондой мамиле кылчу эле дейт. Башка риваятында келет, ошо айыз убагында мени аврат жагыңды жап деп буйруйт эле. Анан ошентип мага жана жакындап келип мамиле кылат эле дейт. Биз бул жерден эмнени пайда алабыз? Демек, айыз учурунда жанагындай чоң катнашты кылбай эле, башка кичинекей катнаштарды кармалап, жөөп, ушундай мамилелер кылса, бул уруксат берилет. Валлаху алам. Андан кийинки маселе, азыркы заманда ар кандай маданияттардын аралашуусунун себебинен, кээ бир адамдардын билимсиздик себебинен кээ бир эркектер аялына кошулганда жана бала чыга турган жерге кошулууну мамилени кылбастан заң чыга турган жерге кошулууну кылышат да. Бул албетте туура эмес, чоң күнөө. Бул жанагы Лут коомунун кылган күнөөлөрүнө окшош мамиле. Бул биздин мусулмандардын маданиятына тиги капыр же болбосо дини начар адамдардан келген көрүнүш. Ошондуктан ушундай нерседен да сактаныш керек. Бул жеке эле нике түрүнө байланыштуу эмес, деги эле жалпы эле жашоодогу, аял эркектин жашоосундагы мамиле. Эч качан аялга жакындаганда заң чыга турган жерге жакындык кылбаш керек. Ооба, аялга алды жагынанбы, арт жагынанбы келип мамиле кылса болот, ошо бала чыккан жерге. Бирок заң чыга турган жерге жакындык кылбаш керек. Бул чоң күнөө. Балким ошо Ибн Аббас деген сахаба ушундай күнөөнү бул капырлык деп сыпаттаган. Бул деген чоң күнөө дегенди билдирет да. Жана ошондой эле чоң табииндер Тобус, Ато, Мужахид, Саид ибн Жубейр деген сахабалар, алар да ошону кафырлык деп сыпаттап келишкен. Даримиде келет да бул, алардын айткан сөздөрү. Ошондуктан ушундай мамиледен алыс бололу, балдарга үйлөнүп аткан эмелерге үйрөтүш керек. Кээ бир адамдар баягы ошо башкалар туурап же туура эмес ар кандай нерселерди көрүп алып, ошону аткаргысы келеби иши кылып, ушундай туура эмес мамилеге барат. Аллах субхана таала адал кылган жерге мамиле кылбастан арам кылган жерге мамиле кылат. Бул өзү негизи жиркеничтүү дагы амал. Бирок кээ бир адамдарга ыймандын астыгынын себебинен ушундай жиркеничтүү нерселер дагы жиркеничтүү болуп көрүнбөй калат. Ошондуктан жаштарга насаат кылып үйрөтүш керек, айтыш керек. Анткени шариаттын өкүмүн айтууда, элге керектүү болгон өкүмдү айтууда бул уялуу болбош керек. Балким ошо Имам Ахмад Муснад хадисинде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга байланыштуу хадис айтканда, Аллах таала чындыктан уялбайт, аялыңарга арт жагынан келип кошулбагыла дейт. Арт жагынан келип дегени ошол жанагы заң чыга турган жерге кошулбагыла деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан ошол адепти сактайлы, башкаларга да үйрөтүп, өзүбүз дагы ушуга амал кылалы.
Андан кийинки маселе, албетте эми аял эркек бири бирине жакындап кошулгандан кийин сөзсүз түрдө намаздын убагы келгенде, эми көбүнчө кошулуу түн ичинде болот да. Ошо багамдат намазы эртең таң атканда сөзсүз түрдө жуунуш керек. Гусул деген түшүнүк бар. Эми гусул деген түшүнүктү көбүнчө намаз окуган адамдар түшүнөт, бирок намаз окуган, намазга көңүл бурбаган адамдар түшүнүшпөйт. Гусул деп ошол аял эркек кошулгандан кийин гусул алам деген ниет менен денени баарын жууп чыгууну гусул деп айтабыз. Мына ушуну дагы жаштар унутпаш керек. Кошулгандан сөзсүз гусул алып, жуунуп, анан намазга даярданып намаз окуш керек. Албетте гусулга байланыштуу негизи көп маселелер бар, бирок негизгисин айтып койдук. Гусулдун алдында кадимкидей эле даарат алып туруп, бутунан башка жерин жууп, даарат алып, андан кийин баардык толук денесине суу жүгүрткөн болсо, суу жеткирген болсо, ошол гусул болуп саналат. Анан мындан келип чыккан натыйжа, демек мусулман болгондон кийин динин ойлош керек, ушундай маселелерди ойлош керек. Үйлөнгөнгө чейин, осы үйлөнүү учурунда мен кантип жуунам, каяка гусул алам деген маселени көтөрүп, ошону даярдап алыш керек. Колунан келсе, үйүнө душ салып алса, бул албетте эң жакшы нерсе. Үйүнүн ичине сала албаса, сыртка мончо, баня салып алсын. Ага да мүмкүнчүлүк жетпесе, үйүнүн ичине болобу же башка скалатына болобу бир жерге жуунучу жерде даярдаш керек да, сөзсүз түрдө. Кандай болсо да эртең менен жуунуш керек. Көптөгөн жаштар бар, ушундай мамиледен кийин жуунбай, ошонун аркасында намаздарын таштап, жалкоолонуп жүрө беришет. Кудай сактасын, мындай көрүнүштөн бул өтө чоң күнөө. Намазды таштоо бул өтө чоң күнөө. Ошондуктан ушул нерсеге жакшы көңүл буруп, алдын ала үйлөнөтө турган жаштар даярданып, баардык шарттарын түзүп алыш керек. Андан кийинки маселе, эми үйлөнгөндөн кийин аял эркектин ортосунда жанагындай төшөк мамилеси болот. Бири-бирине айткан сырлар болот. Мына ошолорду эркек аял ичине сактап, биринин сырларын бири ачып, башка бирлөргө жеткирбеш керек. Айрыкча төшөк мамилесинде болгон сырларын. Ким эгерде ошону жайып элге жеткирген болсо, бул күнөө иш болот. Пайгамбарыбыз Муслим хадис жыйнагында келгендей, бир хадисте айтат, хадистин маанисинде: Аллах субхана тааланын алдында даражасы төмөн жаман адам, ал ошо аялына мамиле кылып, төшөктө аялдагы эркегине мамиле кылып, андан кийин ошо сырын башка бирлөргө жайган адам, ошо Аллах субхана тааланын алдында даражасы төмөн жаман адам деп атаганда. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан үй бүлөдөгү адептердин ичинен адам баласы, мейли эркек болобу, аял болобу, экөөнүн ортосунда болгон маселелерди, сырдуу окуяларды, көрүнүштөрдү жайбаш керек, айтпаш керек. Айрыкча төшөк мамилесинде. Кээ бир адамдар бар, билимсиздиктин айынан же болсо уяты жоктугунан досторуна же жакындарына барып, ушундай нерселерди айта берет. Мен мындай кылдым, тигиндей кылдым, мындай болду, тигиндей болду деп. Бул уяттуу нерсе. Ошондуктан жаштар ушул маселени да билиш керек, өздөрү амал кылып, башкаларды тыйыш керек. Эгерде ким кандайдыр бир жакынынан, досунан ушундай көрүнүштүү туура эмес нерсени угуп аткан болсо, дароо тыйыш керек. Антип айтпа, үй бүлөк маселе деп. Бул дагы негизги адептерден. Мындай нерселерди айтып койбосок дагы, көп эле убакта мындай нерселерди угуп көрүп калып атабыз. Андан кийинки маселе, көп учурда ошо алгачкы түнү кээ бир аймактарда ошол кыз менен жаңы үйлөнүп аткан бала кечинде өздөрүнүн бөлмөсүнө киргенде, ошо жеңелери аңдыйбы же достору аңдыйбы же күтүп турабы, ушундай бир жаман көрүнүш бар да. Кээ бирөө салт деп кызы менен кошо жеңелери жетип келип, мындай максатта келишетин мен билбейм, ошол адаттын майда чүйдөсүнө чейин, бирок негизинен баягы жуунтуп кетели дейби же башка нерсени максат кылышабы, эң негизгиси жакын бөлмөгө күтүп, ошо мамилелери качан бүтөт деп, мындайча аңдагандай эле болуп, ушундай мамиледи кылышат. Бул да туура эмес. Андай көрүнүштөн айрылыш керек. Үйлөнүп аткан адам жакындарына, туугандарына, жеңелерине ушундай нерселерди түшүндүрүш керек. Келбегиле, андай кылбагыла деп. Бул деген эки жубайдын ортосундагы болуп аткан мамиле. Алар кандай мамиледе болот, аны деген аңдып,
күтүү деген болбойт. Жана ошондой эле кээ бир жерлерде достору сагаалап, досторуна күлүп, шылдыңдап күтүп турушат. Не кылып атасың? Эмне болдуңар, бүттүңөрбү деген ушундай сөздөрдү айтып. Бул дагы туура эмес. Достор болобу, башка болобу, ал нике түнүнө аралашпай киришпеш керек. Аңдыганда күткөн дагы болбойт. Бул дегенен баардык эле адамдын башынан өтө турган нерсе. Анан кыз өзү жаңы келип атса, бала жаңы үйлөнүп атса, аларды уялтып жанагындай мамилелерди кылбаш керек. Эгерде ким акыл насаат айткысы келсе, ушундай төшөк мамилелерин үйрөткүсү келсе, насаат катары өзүнчө ага чейин жеткирип айтып, түшүндүрүп коюш керек. Ошол эле жетиштүү. Андан аркы болгон жаман көрүнүштөрдү, ушу жогоруда айтылган нерселерди аткарып кылбаш керек. Валлаху алам, ошол бүгүнкү темага байланыштуу кыскача маселелер ушундай. Аллах субхана таала пайдалуу илим берсин. Куранда Аллах субхана таала айтат: аялдарыңар силер үчүн кийим, силер аялдарыңар үчүн кийимсиңер. Ушул аяттын мааниси кандай? Анан биздин темабызга тиешеси барбы? Ооба, ушундай аят бар. Бул Бакара сүрөсүндө келет. Биздин темабызга тиешеси бар. Анткени аял эркек болуп жашагандан кийин бири-бирине ынак болуп, бирин-бирин сырын билип, чогулуп бирге үй бүлө куруп атпайбы? Анан ошондо ар кандай мамилелер болот. Анан ошону Аллах субхана таала бизге терең нуска сөз менен билдирип айтып атат. Аялдар силер үчүн кийим, силер аялдар үчүн кийимсиңер деп. Эми ошо тафсир кылган алымдардын сөзүндө мааниси бар, бирок ар кандай сөзү менен ар кандай тафсирлер келген экен. Мына ошолордун бири Ибн Аббас, анда Мужахидден башка алымдар эмне деп түшүндүргөн экен. Ошо бири-бириңерге мындай эс ала турган, тынч ала турган жайсыңар деген экен да. Башка тафсирлерде болсо бири-бириңерге төшөксүңөр деп айткан экен. Ушундай мааниде келген да. Мунун мааниси эмнени билдирет? Анткени аял эркек жашагандан кийин баягы бир төшөккө жатат. Бир төшөккө жаткандан кийин бири-бирине жакын болот, ынак болот, жакындашат. Ошондо баягы дене менен кийим кандай бири-бирине жакын болуп, бир нерсе болгондой, ошону бир болуп калгандыгы үчүн ошону силер бири-бириңерге кийимсиң деп айткан экен да. Анан ошол жубай бири-бирине кошулуп жакындаганда, мамилелешкенде, жашоодогу мамиле болобу же жеке мамиле болобу, ошонун баары тең эмне? Алардын ортосундагы мамилени бекем кылып, анан бири-бирине алар тынчтык болуп берет. Эс ала турган жайы болуп берет. Бири-бири менен көңүлү ток болуп жашайт. Ошол себептен ошо салафтар ошону эмне? Бири-бириңерге эс ала турган, жай ала турган жайсыңар деп айткан да, кийим сыяктуу. Жана ошондой эле кийим болуп, кийим жанагы күнөө иштерден, туура иштерден тосуп сактагандыгы үчүн ошондой эле бири-бирин алар эки жубай тосуп сактайт. Экөө бири-бирине мамиле кылып. Мына ушундай маанилерде келген экен. Аллаху алам. Күйөөсү аялына жыныстык мамиле кылардын алдында бир дуа айтылат, хадисте келгендей. Андан соң айтат, кийин ушул дуаны айткан соң Аллахтын тагдыры менен бала төрөлө турган болсо, кийин ошол балага шайтан зыян тийбейт деп. Суроо биз көрөбүз дейт, ошол дуаны айткандан кийин деле, кийин бала чоңойсо, ошого шайтан тийген учурлар болот. Зыян берген учурлар болот. Эмнеге андай болуп калат? Буга байланыштуу эки маселе бар. Биринчи маселеси, бул жерде зыян бербейт дегенде таптакыр эле эч бир зыян тийбейт, баардык зыяндар деген маани чыкпайт. Анткени алымдар бир ооздон кабыл алынган ой менен айтышкан. Бул хадистеги келген маани зыяндын баардык түрү ошол балага жетпейт деген маани билдирбейт деп айткан да. Ибн Хажар ушул хадисти шархтап атканда ошо Кады Ияз деген алымдын, ошо алымдар бир ооздон ушинтип айтышкан деген оюн алып келген экен. Ошондуктан зыянда ар кандай алымдар ар кандай тафсирлешкен. Кээ бирөөсү ошол адам баланын денесине шайтан зыян бере албайт деген экен. Кээ бирөөсү шайтан үстөмдүк кыла албайт деген экен. Ошо бисмилланын берекеси менен, дуанын берекеси менен деп. Кээ бирөөсү динине зыян берип кафырлыкка чыгара албайт деген экен. Кээ бирөөсү болсо шайтан адамга асылып кирип кетпейт, жин уруп кетпейт деген экен. Кээ бирөөсү болсо айткан экен, бул Мужахидден келген экен, ошол атасы менен кошо шайтан биригип алып, энесине бая жакындык кылбайт, ошол кошулуу учурунда шайтан аралаштырбайт деп
айткан экен. Мында ушундай зыяндарды ар ким ар кандай түшүндүрүп чечмелеген экен. Айтор кыскасы, эши кылып Аллах субхана таала коргоп ошол балага зыян тийбейт, бирок зыяндын ошо баардык түрү максат кылган жок. Кандай зыян болсо дагы Аллах субхана таала ошону кайтарат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мындай деген маселени билип алышыбыз керек да. Бул жеке эле буга тиешелүү эмес, бул баардык нерсеге тиешелүү. Дуа, шариятта келген жакшылык иштерди кылуу ошонун натыйжасын күтүүсүнө байланыштуу. Ар бир убакыт эле адам баласы бир жакшы иш кылган болсо, же бир дуа кылган болсо, анан ошол жакшы ишке бир кандайдыр бир жакшылык арналган болсо шарият тарабынан, же дуа кылганда эми адам баласы жакшылык тилейт да, ошону тилеген болсо, ал дуа кабыл болбой калса, же бир жакшылык иштин натыйжасы болбой калса, демек ошол адам өзүнүн кылган ишинен ошонун себебин издеш керек. Анткени дуа кабыл болуш үчүн, жанагындай жакшылык иштердин натыйжасы келиш үчүн мына хадисте келгендей шайтан зыян бербейт дегенде эле, шайтандын зыяны тийбеш үчүн анын себептери, тоскоолдуктары бар. Ошонун себептерин толук аткарып адам баласы, анан тоскоолдуктардан арылыш керек. Мисалы, бир адам дуа кылып атсам берилбей атат деп туруп, бирок да дуасын ыхластуулук менен кылбайт, көңүл кош кылат, же арам нерсеге аралашат, же туура эмес кылат. Мында ушундай тоскоолдуктар кылып коет, анан ошол себептен дуасы кабыл болбой тура берет. Дуа кылса деле. Дуа кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ошонун себептерин издеш керек. Чын дити менен, чын ыхласы менен Алла Таала кайрылып, арам нерселерден арылып, дуасында дуа кылып шашылбай күтүү деген ушундай нерселер дагы болуш керек. Мисалы, жанагындай мамиле кылып атканда ошол бисмилланы, жанагы дуаны чын дити менен айтыш керек, чын ниети менен айтыш керек. Дуа кылып, андан тышкары өзү ошол адам күнөө иштерден, туура иштерден таза болуп жүрүш керек дегендей. Мына ошондой тоскоолдуктар жаралып калган болсо, же болбосо жанагындай талап кылынган себептер аткарылбай калган болсо, убада кылынган натыйжа келбей калышы ыктымал. Ошондуктан адам баласы өзүнүн кылган ишинен ошону издеп, ошонун себебин табыш керек. Валлаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Кийинки суроо. Биринчи нике түнүндө жасанып, же дегеле күйөөсүнө колдонуш үчүн аял киши каштарын тергесе болобу? Аял киши кайсы убак болбосун, кайсы жай болбосун каштарын терген болбойт. Бул тыюу салынат. Ким каштарын терген болсо чоң күнөөкөр болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каргыш айткан ошондой аялга. Ошондуктан бул сулууланууга жатпайт. Балким кашын терген киши сулуулугун кетирген болот да. Билбейм кандай адамдарга эле кашын терген сулуу болуп саналат. Бирок менимче ал сулуулукка жатпайт. Балким адамдын өзүнүн табияттагы сулуулугун өңүн кете турган нерсе. Бул дагы мына чоң күнөө иштерден, ушуну да көптөгөн эже карындаштарыбыз билбей жүрүшөт. Турмушка чыккан деле, чыкпаган деле бирин-бирин туурап, бирин-бирин көрүп алып, ушу каш термей деген адат балия башталды. Мындай нерседен эже карындаштар алыс болгула. Кашыңыздарды тербегиле, кайсы учур болбосун, үйлөнсөңөр дагы, үйлөнө элек болсоңор дагы. Каш терүү деген бул күнөө. Кашты өз жайында коюш керек, тийбеш керек. Эгерде акыретти кааласаңыздар, Алла Тааланын ыраазылыгын кааласаңыз, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ээлеп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каш терүүдөн тыйган. Каш терген кишиге наалат айткан. Аллах субхана таала баарыбызды ушундай күнөөлөрдөн сактасын. Биринчи түнү аялым менен кошулганда кан чыккан жок. Мен аялымдан шек күмөн санашым керекпи ошол маселе үчүн? Албетте мындай учурда шек күмөн санаштын кереги жок. Эми аял кишинин ошо кыздык белгиси болгонбу, болбогонбу эми белгилүү нерсе го. Бирок ал кан чыкпай калыштын өзү бул кыздыгы жок деген белгини билдирбейт. Анткени ар кимдин ар кандай жаралышы болот. Ошондуктан кээ бир ошо аялдын өзүнүн дене мүчөсүнүн жаралышына ошого байланыштуу кан чыкпай калат. Ал өзүн сактап жүргөн жакшы, таза жүргөн аял болсо деле кан чыкпай калат. Ошондуктан мындай убакта паника калтырып, жаман көрүп шектенген болбойт. Күмөндөр келип аткан болсо, жакшы адамдарга бар кеңешип, ушундай кандай болот, ушундай болуп калса деп үй бүлөсү өз жөнүндө айтпай эле, же болсо ошо адис ээлерине, врачтарга барып сурап алса, алар да кенен чонон түшүндүрүп берет. Эң негизгиси ал кан чыкпай калуу кээ бир убактарда
жубайынын кыз эмес экенин билдирбейт. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Разы болсуңуз. Кийинки суроо айтып жатат. Мен кызмын деп алдаптыр, биринчи нике түнүнөн кийин билинип калды. Анан өзүм ага чындыкты айтты. Тооба кылгам, ага өкүнөм дейт. Мен аябай өзүмдү жаман сезип жатам. Эмне кылсам болот? Албетте бардык эле эркек өзүн жаман сезсе керек мындай убакытта. Жанагы турмушка чыккан кыз албетте башында туура эмес кылган, өзүнүн айыбын, туура эмес нерсесин жашырган, алдап койгон да мындайча айтканда күйөөсүн. Мындай нерселерди жашырбаш керек. Турмушка чейин, никеге чейин алдын ала айтып, башак жазып сүйлөшүп алыш керек. Эми ар кандай себептер менен аял киши кыз болбой калышы ыктымал. Кээде жаңылыппы, кээде башка себептер менен. Жаңылбаган жак болбойт дегенде Алла таала тооба кылса, ошону алдын ала айтып, туура түшүндүрүшүп, сүйлөшкөн болсо, балким жашоолору жакшы болуп кетмек. Эми жашыргандан кийин ошол убакытта үйлөнгөндөн кийин айтып койгон болсо, ошондо да эми кеч айтканы дагы жакшы. Кеч болсо дагы айтыптыр. Эми бул нерсе башка адамдарга дагы сабак болор. Анан кандай мамиле кылуу боюнча эми эгерде колунан келген болсо эркек киши жакшы мамиле кылып, айыбын жашырып, эгерде чын эле тооба кылып, мындай кадамдарга барбайм, оңолдум деп, чын эле ошол аялдан тооба кылгандын таасирин көрүп, чын эле оңолуп аткан болсо, айыбын жашырып, жашап кеткен жакшыраак. Андай нерселерди көрө албаган болсо, үй бүлөсү менен, жакындары менен кеңешип, анан кийинки кадамдарга барса болот. Аллах субхана таала жардам берсин. Айтышат, өзүңдүн аялың болсо да, анын аврат жерлерин кароого болбойт деп. Бул сөз туурабы? Валлахи алам, мындай нерсени эмнеге таянып айтышканын, кимдер айтканын, мунун далилин билбейт экенмин, тыюу салгандар. Бирок аял эркек нике менен кошулуп чогуу жашагандан кийин алардын денелери бири-бирине адал эле болот. Кошулганда дагы, кармаса дагы, караса дагы. Ошондуктан шариятта тыюу салган далил бербей туруп, тыйган болбойт. Шариятта бир тыюу салган далили көрмөйүнчө биз болбойт деп айтпайбыз. Валлаху алам. Ошого эле окшош суроо экен. Эркек аялы менен бир баняда же ваннада чогуу түшүшсө болобу? Ооба, түшүшсө болот. Мунун эч бир уяты деле жок. Жана шарият мындай нерседен тыйбайт. Валлаху алам. Аллах разы болсун устаз. Кийинки суроо бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде күйөөсү аялын төшөккө чакырганда аялы баш тартса деп келет экен да, ушул хадис тууралуу айтып бересизби? Баарыбыз эле билебиз, аял киши өзүнүн күйөөсүн, жолдошун урматтап, сыйлап, буйруктарын аткарыш керек. Ошондой эле эркек киши аялын урматтап, сыйлап, коргоп, кийим-кечектен, тамак-аштан камсыз кылыш керек. Анан ошо эркек кишинин акылары бар да, ошол акылларынын бири аялын төшөккө чакырган болсо, анда ошого жооп бериш керек. Бир гана үзүрү болуп, жанагындай кошулбай турган учур болуп калган болсо, бир ооруп калып, ошого алы келбей аткан болсо, бир үзүрү болсо бир жөн, бирок үзүрү жок, баш тарткан болбойт. Мына ошого байланыштуу Пайгамбар хадис айткан, эгерде ким өз аялын төшөккө чакырган болсо, аялы келбей койгон болсо, күйөөсү ага ачуулаган болсо, таң атканга чейин периштелер наалат айтат деген да. Бул демек чоң күнөө. Ошондуктан ушундай нерселерден сак болуш керек аял заты. Кээде болор болбос дүйнө иштеринин себебинен, ар кандай тааныштардын себебинен күйөөсүнө кыялын көрсөтүп, же башка нерселерди кылып, күйөөсү бир нерсени аткарбай койсо, же анча-мынча нерсе менен таарынып койсо, анан төшөккө чакырса, келбей коет да. Бул ошо туура эмес, күнөө иш. Ошондуктан эже карындаштарыбыз ушундай маселеге көңүл буруп, күйөөлөрүнүн акысын сактап, өзүлөрүн дагы туура эмес иштерден, күнөөлөрдөн сакташ керек. Аллаху алам. Устаз, кийинки суроо Шейх Альбанинин интернетте китеби бар экен. Этикет бракосочетания в исламе деген. Исламдагы үйлөнүү үлпөт адеби. Ушул китепти окууга сунуштайт белеңиз, ичинде бардык хадистер, далилдер менен жазылыптыр. Албетте, бул азыркы замандагы жазылган үй бүлөгө байланыштуу жакшы китептердин бири. Шейх Насириддин Албани ислам ааламына белгилүү, кадыр баркы, таанымал, сүннөт үчүн күйгөн, таухид үчүн күйгөн чоң алымдардын бири. Ал кишинин бардык сабактары пайдалуу, ошонун ичинен ушул китеп дагы. Ошону пайдаланып окусаңыздар болот.